өнүгүп аткан өлкөлөрчө сиздин кеңешигиңиз жок эле өнүгүп атышпайбы алар? Артка кетет. Өнүгүп бүт, эми артка кетет. Мисалга, жерде ар адам ар кандай жашайт экен дагы, жан асманга барганда баягы Кудайга башы жеткенде эле алар рамкадан чыкпайт экен. Ошо сыяктуу ааламдык жашоо жерге түштү дагы, жерде да ошондой жашоо болот. Ошо бир адамга арстан алайгабы, баары бир адамзат биригет, айласы жок. Кеңеш алар. Эми күлүп кабыл алса, ааламдан билдирүү болгон биринчи сизди күлүп тааныйт, анан ыйлап тааныйт депчи. Ыйлап тааныганда мына бизге келет, сабакка келет, ооруп келет, кичинекей баласы ооруп, тили чыкпай ар кандай болуп келет, анан сылап сыйпап койгондор келет, койсом эле көңүлү ачылып, ыйы басылып, ошентип келиптирип эле баары бириктирип коет. Бул программа. Ошон үчүн азыр мындай жакшы күндө күтпөш керек да. Керек болсо бул жерде мынтерле. Ар бир үйдөгү ар бир адам жанын сактап калуу күн тартибинде эң чоң маселе депчи. Мисалга мына мобилизация башталганда кээ бир адамдын үмүтү үзүлдү да. Ошол жакта жашап алды эле, ошол жерде гражданство алып, мындай мен ордумду таптап аткан, азыр качып жөнөдү да. Ошол сыяктуу эми жакшы күн болбойт да. Себеби жер бусулуп кетиптир да. Жер бусулуп кетиптир. Анан эми ошо жаңы Кудай программасы менен түшкөндө, жана мен кыргызды кырктым, мен кыргызым, керек болсо мен бир тууганга да карабайм. Кудай да бир тууган болобу? Айттым, жакшылай өсүп алгыла, өйдөлөп алгыла деп. Анан эми адам ата деле ошол башында бир көрүнгөнү бир эле айтып койгон экен, эми арсыналай кайра айта албайт. Ошон үчүн мейли деп убакыт менен жүрө берет. Күлүп жайна өс менен.